Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Азыркы сабакта биз Excel электрондук таблицасында диаграмма түзүүнүн жолун карайбыз. Буга чейинки сабакта биз Excel программасын кантип жүктөгөндү, программанын терезесинде кандай элементтер жайгашкандыгын, Excel электрондук таблицаны түзүүнүн жолун үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабакта биз берилгендерди диаграмма түрүндө кантип түзөбүз? Мына ушул суроого жооп алабыз. Excel'дин терезесинин элементтерин да бир жолу эске салып өтөбүз. Терезенин жогорку оң бөлүгүндө терезени башкаруучу кнопкалар жайгашкан. Орто оңкой бөлүгүндө Excel'деги даярдалган документке коюлуучу файлдын аты көрсөтүлөт. Азырынча бул жерде файлдын аты жок. Ал эми сол бөлүгүндө бат колдонууга зарыл болгон командалык кнопкалар жайгашкан. Мына ушул бөлүктү терезенин бөркү деп атап коебуз. Кийинки жолчодо, кийинки катарда менюлар жайгашкан. Булар файл, главная, вставка, разметка страницы жана башка вид. Ар бир менюда өзүнө гана камтылган инструменттер панели жайгашкан. Инструменттер панели бул өзүндө тартылган сүрөткө жараша анык бир функцияны аткаруучу командалык кнопка. Демек, командалык кнопкалардын тобу инструменттер панелин түзөт. Алгач, Excel'де диаграмма түзүү үчүн берилгендерди биз таблица түрүндө жазып алабыз. Таблица түзүү үчүн алдын ала биз таблицанын атын, темасын жазып алабыз. Айталы: информатика курсу боюнча жетишүү. Кийинки жолчодон баштап биз таблица түзөбүз. Катар номер жазылат. Катар номерден кийин